Кийин булар ушунчалык жер бетин бардан баскандан кийин мынакей биз жерди басып алдык. Эми асманга деп, асманга жааларын асманда атат экен, асмандагыларды да жеңели деп жөн эле. Ал жактан Алла Тааланын сыноосу менен канга аралаштырып, окторун кайтарып койсо, мына асмандагыларды да өлтүрүп бүттүк, асманда Кудайды да жеңдик деп. Кийин Алла Субханаху ва Таала мойну узун буларга ушундай бир канаттууларды жиберет экен. Алар деңиз тараптан келген. Булардын бардыгын жеп, өлтүрүп, анан бардыгын көтөрүп, деңизге алып барып ыргытып, жердин бардыгы сасып кетет экен да. Булар ушунчалык көп, Алла Тааланын тарабынан бир ваба, эпидемия келет, кырылып өлүп калат. Тып кырылган бойдон өлөт бул Яжуж Мажуж. Алланын тарабынан азап келет, эпидемия, бирин карабай өлөт. Адам ушунча көп өлүп кеткенден кийин, булар жерге көмүлбөгөндөн кийин сасып кетет алам. Аларга анан азыркындай эмелерди, канаттууларды жиберип, бардыгын көтөрүп алып кетип тияктан таштайт анан. Жер тазаланат. Кийин Иса пайгамбар анан кийин түшөт буга. Эми ушул жерде мынакей Яфас ибн Нух алейхиссаламдын баласы Яфас, ошонун балдарынан болот экен, бул Яжуж Мажуж деген туугандар. Яжуж Мажуж дегендер бул. Эми Яжуж Мажуж каерден экен, кайсыл жерден чыгат экен, бул Алладан башка эч ким билбейт. Бирок изилдеп келишкен бизде тафсир илимдеринде Жалалайында келет, Кавказдын тоосунда деп айтылат. Кавказ тоолорунда деп. Анан кийин баягы бир арабтар да чыгып келбедиби? Жок, мынакей Кыргызстандан чыгат экен деп. Яжуж Мажуж эсиңиздерби? Мына Чаткал менен Өзбекстандын ортосунда ошо окшош жери бар экен да, мындай неме. Ошолорду изилдеп деп чыгарганда ушул жактан чыгат экен деп. Эми Кудай билет эми. Демократия боло берсе чыгышы деле мүмкүн. Я. Ана жөн эле ушундай абал менен кетип атса, алардан чыкпай эле өз эле эл ошондой болуп калбасын, Кудай сактасын деп. Тоба кылды эми. Мынакей Зүлкарнайн ошо эки тоонун ортосунда өтө бекем ушуларга дуал куруп салган болчу буга, жаап койгон, кыяматка жакын ошол дуал сынат экен дагы, талкананып анан булар хадис эмелерде келет, булар иншаалла дебейт экен да, жей берет экен, чукулай берет экен, баягы көмүр кенге кирип алып чакып казгандай барбы? Ушундай кыла берет экен. Анан кеч сагарттан кечке чейин иштеп, кечинде жеткенден кийин уктап турса, кайра эле эртең менен баштаган жерге деген да. Ушундай иншаалла деген сөз айтпайт. Акырында анан кийин бирөөсүнүн эсине келсе керек, иншаалла буну ачабыз деген анан ачылат. Ошол убакта Иса пайгамбардын доору болгон болот да.